Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кутмандуу кечиңиздер менен. Бул видеодо мошенниктер тууралуу кыска видео бөлүшүп коюңуздар. Көп адамдарга пайдасы тийиши мүмкүн. Сиз обычный эле таксист болуп иштейсиз. Таксопаркка кошулгансыз, анан кийин иштеп жүрсөңүз эле балансыңызга бир 20 миң 30 миң чогултуп койгонсуз, ойлоп атасыз, айылга салам деп элечи. Айылга салам, дагы кечке чейин иштеп, дагы бир 5 миң 10 миң топтоп туруп апамдарды кубандырам. Үйгө көмүр алышат, продукт алышат, un алышат, май алышат, сүт алышат депчи. Ошондой ой менен эле иштеп жүрүп кечинде балансыңызга кирсеңиз эле, балансыңыздагы таксометрдеги балансыңыз 0. Сизде кандай реакция болот? 3-4 күн иштеп, кыйналып иштеп, 12 сааттан 14 сааттан иштеп чогулткан акчаңыз сиздин Кыргызстанга жөнөтөйүн деп аткан акчаны снимать этип туруп эле, Кыргызстанга жөнөтөйүн десеңиз, балансыңызга кирсеңиз эле 0. Сразу ой келет, таксопаркка чаласыз, туурабы? Таксопаркка чалсаңыз, алар эч нерсе билбейт. Поддержкага чаласыз, поддержкага чалсаңыз, поддержка эчтеке билбейт. Ой кандай болот ошондой болсочу? Ошондой ситуация кимде болду эле? Жыйырма миң 30 миң акчаңыз жок. Бир моментте эле жок. Азыр ошондой мошенниктер көбөйүп баратат, урматтуу достор, урматтуу такси коллегалар. Кудай сактасын мындай нерседен. Бирок бүгүн болду. Биздин бир аз немеге диспетчерге чалып номерди алмаштырыптыр, фамилиясын, атын неметип, жөнөтүп айтып алмаштырыптыр номерин. Бирок азыр Яндекс ID деген пайда болгон. Мисалы, менин аккаунтума бөлөк бирөө кире албайт. Мындан 1 жыл, 2 жыл мурда ушундай мошенничество көбөйүп кетип, буну неметишкен. Яндекс ID дегенди ойлоп тапкан. Бул жөндөн жөн эле өзүнөн өзү келген эмес. Яндекс ID деген жок болсо кире албайсың, кириш өтө кыйын. Яндекс ID-ни привязка кылыш керек. Анан баланска кирип, баланстан акчаны снимать эткенде дагы мурда жөндөн жөн эле снимать этилип кетчү. Мисалы, бирөөнүн аккаунтуна кирип туруп эле снимать этиш оңой болчу. Азыр проверка личности сурайт, акча снимать этейин десең, чужой бөлөк телефон менен кирип. Эгерде проверка личности өтпөсө, акча снимать эте албайсың. Ошондой безопасность, двухшаговый, трехшаговый ошондой безопасность табылган. Бирок бул нерсени дагы обходить эткенден жолун табышыптыр мошенниктер. Таксопарктарга неметишет экен, жазат экен, ошо бөлөк бир адам болуп, атын, фамилиясын айтып, мен мурда ушул номерде болчумун, ушул номерге алмаштырып койгула депчи. Анан кийин жазат экен, мен что-то приложенияга кире албай атам, азыр срочно Кыргызстанга акча жөнөтүш керек болчу деп, же срочно азыр золотая коронаны неметиш керек депчи, өчүрүш керек, процент көбөйүп кетет, азыр 10 мүнөттөн кийин, 15 мүнөттөн кийин срочно акча чече албай атам, жөнөтүп кой депчи. Анан таксопарктын ээси же диспетчер бош болуп, же бөлөк да вопрос менен жүрүп, неметпей, эми как бы ойлонбой калышы мүмкүн, хорошо деп туруп, эми макул жардам берейин деп акча картасына жөнөтүшү мүмкүн. Все. Ал бөлөк, ал мошенник. Водитель билбейт, водитель иштеп жүрүп эле акчаны неметсе, снимать этейин десе, балансында акчасы жок. Таксопаркка чалса, таксопаркта диспетчер айтат, мен сага котордум депчи. Кана десе, мына дейт, котордум, мына чеги бар. Тигиге чалса жок, өчүп, эч кандай бесполезно, только заявление жазасың. Алар чужой бир немелер менен кирет, номерлер менен кирет. Алардын өзүнүн схемасы бар. Алар деле бул нерсеге барып атканда тоже өзүн защищать этип, максимально ойлоп неметкен да. Эми не дураки тоже там, те, которые этим занимаются. И орто жолдон нерв кетет, акча кетет дегендей. Отношения бузулат, мисалы, водитель бул таксопаркка уже ишенбей калат. Что-то коопсуз экен депчи, мисалы. Ошондой ситуация болбош үчүн бардыңыздар таксопарк иштеткен адамдарга кайрылуу, мисалы,
номер алмаштырып кой десе обязательно сурагыла праваны 2 бетин жөнөт, СТСтин 2 бетин жөнөт и ошондон кийин номер алмаштырам деп чалып сүйлөшүп койгула бир ооз. Ошону неметкенден кийин анан алмаштыргыла. Да жакшы неме болуп акча которгон жокпуз, тааныш болуп калды да. Бирок по-любому бул таксопарктын косягы болмок. Анан ушунун бардыгын кылып аткан, бардыгын жазып аткан мошенниктер булар өзүбүздүн эле адамдар. Кыргыздар, биздин арабызда эле жүргөн адамдар. Кыргызбы, өзбекпи, бардыгыбыз мусулманбыз туурабы? Эмне үчүн бул нерсеге барып атасыңар? Ден соолугуңар барбы? Дене башыңар бүтүнбү? Башыңар иштейт, башыңарды бөлөк жака иштетип, адал эмгек менен акча тапсаңар боло. Уят бул нерсечи, бул нерсе уят. Бул кыңыр иш 40 жылда билинет деп, баары бир эртеби же кечпи, баары бир өзүңөрдүн жазаңарды аласыңар чын. Мындай адамдын немеси көз жашы деген бул оңой эмес. Азыр балким жаш болуп түшүнбөй аткан болушуңар мүмкүн, бирок кеч болуп кала электе өзүңөргө келгиле, тобо кылып, Аллах Тааладан кечирим сурап, бул кылып аткан ишиңерди токтоткула, арам ишиңерди токтоткула. Бул баары бир жакшылыкка алып барбайт. Эртеби же кечпи по-любому силер кармаласыңар, по-любому силер өзүңөрдүн жазаңарды аласыңар. Мындай ишти токтоткула. Мага 2-3 күн мурда дагы инимдин WhatsApp менен, обычный эле иним көтөрүп жүргөн WhatsApp менен 5-6 жыл болду ал номерин көтөрүп жүргөнүнчү, бирок ал азыркы учурда Россияга келип, Россияда иштеп жүрөт. Кыргызстанский WhatsApp болчу, кыргызстанский немеси номер алмашылып кетип, ал WhatsApp менен бирөө кирип, анан кийин баардык туугандарга, тааныштарына, досторуна бардыгына жазып акча сурап баштаптыр. Мага дагы жазып акча сурады эле, мен Кудай жалгап бош эмес болуп калдым, занят болуп калып. Сага канча акча керек эле деп суразам, ал айтып атат 15 000, 25 000 керек болуп атат, срочно керек болуп атат. Эртең саат 11ге чейин депчи. Обычно ал чалат болчу мага. Мен таң калдым, эмнеге чалбай атат, эми чалат болуш керек, өзү менен сүйлөшөйүн конкретно депчи. Өтө важный болсо чалат дедим дагы, өзүмдүн ишимди уланта бердим. Бир малда где-то бир саат, 1,5 сааттан кийин ал мага чалып атат, бөлөк российский номер менен, WhatsApp менен чалып айтып атат: "Аке, мен кыргызстанский WhatsApp'ымды бирөө взламывать этип коюптур. Анан мен тааныштарыман, досторуман, туугандардан акча сурап атыптыр. Акча жөнөткөн жоксузбу, жөнөтпөңүз" депчи. Бардыгын азыр чалып чыгып атам ушинтип дейт. Жок, жөнөткөн жокмун, нормально все десем, хорошо дейт. Ушундай мошенниктер азыр өтө көп. Инстаграмдан дагы жазышы мүмкүн, Телеграмдан жазышы мүмкүн, WhatsApp'тан жазышы мүмкүн, өтө сак болгула. SMS жазып, номер жөнөт, пушка жөнөт десе, жөнөтө бербей, биринчи тактап чалып сүйлөшүп өзү менен, анан кийин жөнөткүлө. Өзүнүн номерине жөнөткүлө. Мен сага өзүнүн номерине жөнөтөм же ушундай депчи. Анан өтө сак болгула, достор, бул видео менен бөлүшүп койгула, өзүңөрдүн оюңарды комментарийге жазып койгула, силерде кандай ситуация болду эле. Анан ушул проблеманы, ушул көйгөйдү дагы кандай чечсе болот. Бардыңарга чоң рахмат, ишиңерге ийгилик, Бөдө Кырсыктан алыс бололу, урматтуу достор, туугандар. Салам алейкум. Белес таксопаркы болгон пайыз төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Белес паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында иштесеңиз болот. Кис арт лицензия оформление документтерин парк өзү бүтүрүп берет. Жолдомо кагазы бекер жана акыркы талаптарга жооп берет. Диспетчерлер күнү түнү сиздер менен байланышта. Тапкан акчаңызды чектөөсүз заматта банктык картаңызга чыгарып алсаңыз болот. Шашылыңыз. Сизди алдыда көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп